Эки Кыргызстандын аянты Германиядан чоң экенин же ошол эле Россия Африкадан чоң эмес, тескерисинче дээрлик эки эсе кичигирээк экенин билчү элеңиз. Кое турукам, сенин каллаң иштеп атабы, картада андай көрүнбөй эле го деп ойлоп жатсаңыз, анда бул видеону көрүңүз. Биз колдонуп жүргөн дүйнөлүк карталардын көбү Меркатор проекциясы деген ыкма менен жасалган. Кантип, жер шар формасында экенин билебиз, а бирок биз билген карталар тик бурчтук тегиздикке түшүрүлгөн. Дал ушул жерде кызыктын баары башталат. Мисалы, жер шарын мандаринди бөлгөндө тилмелеп ачсак, болжол менен ушундай көрүнүш пайда болот. Эми муну жалпак картага түшүрүү үчүн түндүк жана түштүк жактарын чоюп, жайылтуу керек. Ошондуктан жерлер экватордон канчалык алыстаган сайын картада ошончолук чоңураак болуп көрүнөт. Мисалы, ошондуктан түндүктөгү Гренландия картада экватор тараптагы Африка менен салыштырганда дээрлик бирдей көрүнөт. Бирок чындыгында Африка Гренландиядан 14 эсе чоң. Деги эле эмне үчүн мындай кызыктай карта керек болгон? 15-кылымдарда Европада улуу деңиз саякаттары башталганда, деңизчилер үчүн бир жерден экинчи жерге эски карталар менен компас боюнча туруктуу багытты кармап сүзүү кыйын болгон. Анткени эски карталарда алар ушундай ири сызыктарды бойлой сүзүп, багытын дайыма кайра эсептеп чыгып, оңдоп турушу керек эле. Ал ошол убакта компастты гана колдогонду билген деңизчилер үчүн оор маселе болгон. Дал ошол маселени 1569-жылы Герард Меркатор өзүнүн глобусту тегиз картага проекциялоо ыкмасы менен чечкен. Бул проекцияда меридиан сызыктары бири-бирине карата бирдей бурч менен уда жайгашышат. Ошондуктан мындай картада деңизчилер ири сызыктын ордуна түз сызык сызып, компастын багытын өзгөртпөстөн түз сүзө алышкан. Кыскасы, бул эки сызык бирдей эле нерсени туюндурат. Болгону Меркатор проекциясында ушул ири сызык түз болуп, компас менен багыт алууну жеңилдеткен. Мектепте кыйналып окуп, чыныгы жашоодо эмне үчүн керектигин түшүнбөгөн синус, косинус, тангенс жана котангенс дал ушул сыяктуу картографиялык проекцияларды эсептөөдө колдонулат.